Жогорку Кеңеш Кыргызстандагы бийликтин 3 бутагынын бири. Парламент мамлекеттин туруктуулугунун жана мыйзамдуулугунун тиреги болуп саналат. Ал эми эл өкүлдөрү кабыл алган мыйзамдар кыргызстандыктардын коомдук мамилелерин жөнгө салуу үчүн негиз болуп калууда. Бирок акыркы учурда Жогорку Кеңештин курамы өзгөрүлгөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып жатат. Политклиника медиасы детектор берүүсүнүн алкагында Жогорку Кеңештин курамы шайлангандан тарта канча жолу өзгөргөнүн жана ага эмне себеп болгонун талдаганга аракет кылып көрдү. Экрандан алыстабаңыз, кызыктын баары алдыда. Жогорку Кеңештин учурдагы чакырылышы 2021-жылдын ноябрь айында шайланып, бул шайлоо кампаниясы 2011 жылдан берки мамлекеттик деңгээлдеги добуш берүүлөр арасында шайлоочулардын эң төмөн активдүүлүгү менен айырмаланган. Шайлоонун жыйынтыгында 88 адам депутат болуп дайындалган. Ал эми Бишкек шаарындагы 1-май жана Свердлов шайлоо округтарындагы баарына каршы графасына добуш бергендер көп болгондугу үчүн бул округтардын өкүлдөрү шайланган эмес. Андан бери бир нече жолу шайлоо өтүп, 22 депутат алмашты. Айрымдары мандатын өз каалоосу менен тапшырса, айрымдары БШКнын же соттун чечими менен ажыратылган. Келгиле, коомчулукта чуу жараткан айрым учурларды карап көрөлү. Матраев менен байланыштуу таможняда иштеген, чогуу жүргөн, чогуу бизнес кылгандардын бардыгын парламентте тазалады. Бир канча депутат Камчыбек Ташиевдин парламентте Райымбек Матраимовго байланышы бар депутаттар жок болуш керек. Жана ошондой эле туура эмес депутаттар дагы кетиши керек деген сөздөрүнөн кийин мандаттарын тапшырышкан. Парламентке дагы туура эмес адамдар шайланып келип калган. Мына ошол адамдарды тазалоо милдеттери жүрүп жатат. 5-6 депутатыбыз парламенттен кетти, көпчүлүгү өз ыктыяры менен кетти. Себеби биз аларга көрсөтүп атабыз. Өз ыктыяры менен кетүүгө мажбурлап көрсөтүп атабыз. 22 февралда Райымбек Матраимовдун бир тууганы Искендер Матраимов мандатын өз каалоосу менен тапшырган. Ал шайланып келген Кара Суу округунда кайра шайлоо дайындалып, Искендер Матраимовдун мандаты Илимбек Кубанычбековго берилген. Ошол эле күнү БШК Нурлан Ражабалиевдин дагы ыйгарым укуктарын өз каалоосу менен берген арыздын негизинде токтоткон. Анын мандаты шайлоонун жыйынтыгы менен Бактияр Калпаевго берилген. Айбек Осмонов менен Абдулвахап Боронбаев дагы мандаттарын өз каалоосу менен тапшырышкан. Боронбаевдин мандаты партиялык тизмедеги кийинки турган Саид Зулпуевге берилсе, Осмоновдун орду Ош округундагы болгон шайлоонун жыйынтыгы менен Бекмурза Эргешевге берилген. Өз каалоосу менен кеткендердин тизмегин Жусупбек Коргонбай уулу толуктайт. Жусупбек Коргонбай уулу мандатын тапшырганга чейин Жогорку Кеңеште Алымкадыр Бейшаналиевди өлкөдө өлүмдүн санынын өскөнүнө күнөөлөп, саламаттык сактоо министри уюшкан кылмыш топторуна тиешеси бар экенин билдирген. Түз бул министрдин ОПГга тиешеси бар. Канчалаган балдарды бекитип, неофициальный операция кылып жүргөн киши Кыргызстандын саламаттык сактоо министри болуп турат. Анын орду Ноокат округунда жүргөн шайлоонун негизинде Бакытбек Мариповго берилген. Бакытбек Марипов мурунку министрлер кабинетинин төрагасы, азыркы элчи Улукбек Мариповдун бир тууган иниси. Соттук процесс аркылуу мандатынан ажыратылган Шайлообек Атазовда Матраимовго байланышы бар деп келет. Атазовдун өзү сот адилетсиз чечим чыгарганын жана саясий куугунтук болуп жаткандыгын билдирген. Анын мандаты соттун чечими боюнча Свердлов округу боюнча добуш берүүдө 2-орунда турган Абдурахман Муртазалиевге берилмек. Бирок БШК бул округ боюнча кайра шайлоо өткөрүү сунушун киргизип, шайлоонун жыйынтыгында мандат Жумабек Салымбековго берилген. Жогоруда аталган мурунку депутаттар Райымбек Матраимовго тиешеси бар деп келинет. 2022 жылы Райымбек Матраимовдун Исмаил Ата фонду муфтияттын жаңы имаратын куруп жатканы белгилүү болгон. 2023 жылдын август айында муфтияттын жаңы имаратынын ачылышында аталган депутаттар катышканы белгилүү болгон. Бул окуя коомчулукта дагы нааразычылык жараткан. 2021 жылы президенттин жана Жогорку Кеңеш депутаттарынын шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизилип, депутаттар жогорку билимге ээ болуш керек экендиги жазылган. Парламенттик шайлоодон кийин бул норманы аткаруу максатында УКМК аткаминерлердин дипломдорун текшерүүнү баштаган. Диплому жасалма деген негиз менен биринчи болуп мандатынан Оразайым Нарматова 20 январда ажыратылган. Боршайко мындай чечимди УКМКнын жана билим берүү министринин маалыматынын негизинде чыгарган.
Анын ордуна партиялык тизмеде гендердик квота боюнча кийинки турган Айгүл Айдарова келген. Оразайым Нарматова БШКнын чечими адилетсиз экенин, бирок сотко кайрылбай тургандыгын билдирген. Ошол кездеги депутаттар Фархат Исмаилов жана Фархотбек Алимжанов дипломдору жасалма деген негиз менен ыйгарым укуктарынан ажыратылышкан. Алардын ордуна партиялык тизме менен Айсулуу Мамашева жана Чымберди Төлөнов келишкен. Диплому жасалма деген жүйө менен жалпысынан 3 депутат мандатын тапшырышкан. Мандатына соттун чечиминен же сурактан кийин ажырагандар дагы жок эмес. Алардын санын Адахан Мадымаров да толуктайт. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери 2023 жылдын сентябрь айында козголгон 2 кылмыш ишинин негизинде тергөө жайына камалган. Ага мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренелери менен айып тагылган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Мадымаровду күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш иштеринин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жаза берген эмес. Бул чечимдин негизинде Боршайком Адахан Мадымаровдун соттуулугу бар деп мандатын алып койгон. Бошогон орун Аккулу Бердиевге берилген. Адахан Мадымаров чечимди апелляция кылганга аракет кылган. Бирок Бишкек шаарынын административдик соту аны четке каккан. Альянс фракциясынын депутаты Эмил Жамгырчиевке каршы мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн үчүн кылмыш иш козголуп, тергөө абагына киргизилген. Ага чейин Эмил Жамгырчиев бул иш боюнча жогорку кеңеште пресс-конференция берүүнү пландаган, бирок 2-кабаттан секирип качып кеткен. Андан кийин Камчыбек Ташиев аны камабай турганын айткан. Кылмыш иштин негизинде Боршайком мүчөлөрү 2 февралда аны мандатынан ажыратышкан. Бош калган мандат Элдар Абакировго берилген. Ал эми элге аттын кашкасындай таанымал саясатчылар Нуржигит Кадырбеков менен Тазабек Икрамов ыйгарым укуктарын өз каалоолору менен тапшырышкан. Бирок ага чейин экөө тең УКМКга сурак берип чыгышканы маалым болгон. Нуржигит Кадырбеков ыйман фондунун ишмердүүлүгү боюнча күбө катары чакырылган. Кадырбеков андан кийин журналисттерге тергөөнүн купуялуулугун сактоо боюнча кагазга кол койгонун айтып, комментарий берген эмес. Жогорку кеңешке келген адам карьерасынын туу чокусуна жетти десе болобу? Азыркы абал көрсөтүп жаткандай антип айтыш оор. Анткени шайланып келген 3 депутат мандатын тапшырып аткаруу бийлигине кошулушкан. 2022 жылдын февраль айында Алтынбек Сулайманов президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым өкүлү болуп дайындалган. Көп өтпөй бул кызматтан өз каалоосу менен кетүүгө арыз жазып, региондордо учурдагы башкаруу формасы менен өнүгүү болбостугун айткан. Равшанбек Сабиров дагы мандатынан баш тартып, инвестициялар боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп кеткен. Бул кызматка ал 2022 жылдын март айында дайындалган. Дагы бир чоң кызматка кеткен Бакыт Төрөбаев 2022 жылдын май айында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Бир аз өтүп ошол эле жылдын аягында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигин жетектеп баштаган. Азыркыга чейин бул 2 кызматты аркалап келет. Депутаттардын бат-бат алмашуусу бир креслого бир канча адам отурган учурларга дагы алып келген. 7-чакырылышта мындай мисалдардын 3-өөнү тапса болот. Бакыт Төрөбаев депутатты кант берген соң бир аз убакыттан кийин эле айыл чарба министрлигин жетектеп кеткен. Анын ордуна Абдувахап Боронбаев келген. Бирок ал дагы мандатын тапшырган. Ал эми ал мандатка Саид Сулпуев ээлик кылууда. Ал эми Алтынбек Сулаймановдун мандаты Эмил Жамгырчиевге өткөн. Жамгырчиев жогоруда сөз кылган кылмыш ишине байланыштуу мандатынан ажыратылган. Дал ошол мандат менен азыр жогорку кеңеште Элдар Абакиров иш алып барууда. Бир мандаттын 3 адамга буйруганы муну менен токтогон жок. Равшанбек Сабиров инвестициялар боюнча мамлекеттик агенттикке жетекчи болуп дайындалгандан кийин анын ордуна Мейкинбек Абдалиев келет. Ушул жылдын 19 августунда БШК Абдувалиевдин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Ага Мейкинбек Абдалиевдин жазган арызы себеп болгон. Анын ордуна Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлердин тизмеси боюнча Арсланбек Эгембердиев жогорку кеңештин депутаты болуп катталган. Жогорку кеңештин курамы Конституцияга ылайык 90 депутаттан турат. Демек, депутат мандатын тапшырган же ажыратылган учурда анын ордуна партиялык тизмеде кийинки турган адам келиши керек. Бирок биздин парламент пропорционалдык жана мажоритардык негизде шайланат. Кайсы бир округтан шайланган депутат ыйгарым укуктарынан ажыратылса, ошол округда кайра шайлоо жарыяланат. 7-чакырылыш шайлангандан тарта 11 шайлоо округунда кайра шайлоо дайындалган. Булардын арасынан айрымдарында чогуу өткөрүлсө, айрымдарында 2 жолу шайлоо болгон.
Аталган добуш берүүлөргө жалпысынан 127 миллион сомдон ашык каражат коротулган. Сиз Политклиника медиасын детектор берүүсүн көрдүңүз. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдооңуз келсе, жогорудагы QR-код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.